социалдык жана ири объектилерди куруу. Биринчи жолу жергиликтүү бюджеттен социалдык объектилердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулуп, бул иштерге 4,8 миллиард сом бөлүндү. 2024-жылы Борбордук аянт реконструкцияланып, аянттагы мамлекеттик туунун флагштогу жаңыртылды. Достук монументин капиталдык оңдоо иштери бүткөрүлдү. Алга республикалык дене тарбия жана спорт борборунун ордуна трибуналары бар көп функционалдуу стадион куруу иштери башталып, ишке ашырылууда. Бул стадион ФИФАнын талаптарына ылайык курулуп жатат. Дөлөнө Мырзаков атындагы стадиондун кичи аренасы кайрадан жандандыруу иштери башталды. Билим берүү тармагында 2024-жылы 10 балабакча, 4 объект билим берүү мекемелеринин курулушу каралган. Чыгыш 5 Кичи районундагы менчиктештирилип кеткен Баластан балабакчасы УКМКнын жардамы менен мэрияга кайтарылып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, балдарга эшигин ачты. Номер 68 гимназия мектебинин аймагында спорттук корпус залы жана номер 9 балдар искусство мектеби пайдаланууга берилди. Ак Бата конушунда 660 орундуу жалпы билим берүү мектебинде номер 1 интернаттын имаратында спорттук кошумча залын куруу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле билим берүү уюмдарынын авариялык корпустарында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары жаңы конуштарга 3 медициналык борбор курулду.